Assalamu алейкум достор. Кандай турасыздар? Невада штатындабыз. Барыңыздарга чоң салам. Бул жакта күн тийип атат, ошондон жашынып көлөкөгө туруп алдык. Пальманын көлөкөсүнө. Бул видеону атайын тартып атам. Анткени бүгүн жүк алып алып, Amazon жүгүн алып алып, Агая штатын көздөй кетебиз, пальмаларды көрбөйбүз. Ошон үчүн бул чакан видеону тартып коеюн дедим. Достор, жумуш жакшы, баары жакшы. Amazon'дун жүгүн алып атабыз. Мен ушул видеонун акырына же болсо азыр жазып коем. Канча суммага груз алдык, канча майыл айдайбыз. Бул деген маалымат үчүн. Жигиттер билсин, трак жумушу кандай болуп атат деп. Анткени мен азыр бир саат болуп калды. Бир видео койдум. Чикагога келген Мирлан деген иним, же Мирбек беле, атын эстей албайтам. Жаңы канал ачып, жакшы маалыматтарды берип атат. Мен ар дайым айтчумун, ушинтип биздин кыз жигиттер көбөйсө, ар кандай каналдарды ачып, маалыматтарды берсе абдан жакшы болмок депчи. Азыркы учурда ошондой жигиттерибиз, кыздарыбыз көбөйүп атат. Медер, Адыл, Мирбек деген жигиттерибиз жакшы маалыматтарды берип, трак мектебине каяка барыш керек, кандай жумуштар бар, пикап трактар боюнча абдан сонун маалыматтарды берип жатышат. Баарыңар азаматсыңар. Биздин мекендештерге абдан жакшынакай маалымат болот, жардам болот. Ана Мирбек инем, сени видеоңду TikToктон алып коюп койдум. Таарынба, абдан жакшы маалыматтарды бердиң. Өзүң дагы тракта иштей элек экенсиң. Келгениңе бир 3 ай, канча болуп калды? 3 ай болуп калды деп айтып атасың. Трак жумушу жакшы. Трак жумушуна ар бир келген жигиттер иштеш керек. Көп эмес, бир 4-5 жыл иштемейинче доставкада жүрө берсеңер, ошо боюнча жүрө бересиңер. Күнүгө $200, $200 деп. Кээ бирде тракта иштегенде жакшы, бир күндө 700-800, кээ бирде $1000 чейин таап койсо болот. Ошон үчүн достор, маалымат берип турабыз. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык. Биздин компания көбүнчө ушул райондо иштейт экен. Калифорнияны кыдырып бүттүк, Неваданы кыдырып бүттүк, Ютаны, Орегон, Айдахо деген штаттарды кыдырып бүтүп, азыр Невада штатындабыз. 1 сааттан кийин жүктү алабыз дагы 2200 майл айдап, Агаяны көздөй жүктү жеткизебиз. Абдан сонун болду. Агаяга барсак, мен үйгө барып дагы бир 2-3 күн эс алып алам. Жакшы видеолорду тартканга аракет кылабыз достор. Азыр груздардын баары эле жакшы, $2, $2.50, 3. Мен ушул жумада, өткөн жумада дагы $3 $3.50 дагы груздарды алдым. Азыр мен сиздерге алган грузумдун баасын жазып коеюн, сиздерге ориентировка болсун. Баарыңыздарга ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук. Азыр мен видеосун койгон Мирлан иниме абдан чоң, жакшынакай каалоо тилектердин баарын каалайм. Келгениңе 3-4 ай болуптур. Сен дагы СДЛ алып, Американы кыдырып, штаттарын кыдырып, тракта бир жок дегенде бир 3-4 жыл иштеп кой. Анан ошондо трак жумушунун боюнча оюң өзгөрөт. Ошондой достор, анда кеттик биз тракка. Бул тракстапта душ бар экен, жаңы эле түшүп чыктым. Бул биз колдонбогон тракстап, $10 экен. А так жакшы тракстап экен, душу да таза, ичи да сонун. Америка Кошмо Штатына келем деген мекендештердин баардыгына жалындуу салам, жолуңуздар ачык болсун. Өткөндө дагы бир видео көрүп калдым. Саната карындашым биздин Кыргызстандын Америкадагы элчисинен чакан интервью алыптыр. Ал аксакалыбыз да айтып атат. Биздин президент Садыр Нуркожоевич ушундай тапшырма берип атат. Мексикадан көп мекендештер кирип атат. Ошолорго жеңилдик кылып, Мексикадан посольство ачалы, ошол мекендештерге жардам берели деп. Бир чети бул кечиккен махабат деп койсо болот. Кечиккен сүйүү, кечиккен махабат дегендей ырлар бар го. Мурдагы президенттер вообще мигранттарга көңүл бурган эмес. Азыркы президентибиз жакшы, мигранттарга көңүл бурушубуз керек. Кандай жол менен Америкага келет, баарына көңүл буруп жардам беришибиз керек деген абдан сонун жөрөлгө. Анан жанагы миграциядагы адамдарды тең адамдарды койгонго аракет кылыш керек. Мигрант болуп жүргөн адамдарды коюш керек. Миграцияда жүргөн адамдардын турмушун түшүнө турган адамдарды коюш керек. Өткөндө бир депутаттар бир
миграциянын замы эле же министрди отчет калса, Россияда канча мигрант бар десе санын билбейт. Бизге жылына канча акча жиберет, биздин бюджетке канча акча түшөт десе билбейт. Ошон үчүн ушундай бөдөнөнү сойсо дагы касапчы сойсун деген сыяктуу ар бир службага жакшы профессионалдар келсе Кыргызстан соңолот достор. Мына мондай пальмаларды көрүп алайын дедим. Сүрөткө да түшүп алыш керек. Мондай пальмалар. Ошондой достор, ийгилик барыңыздарга. Саламатсыздар туугандар, достор. Силер менен Мирлан Чикагодан. Ошо келгениме бир аз убакыт өткөн экен, 4 айдан ашыптыр. Ошол Америкага келгенде кандай кадамдарга барыш керек, эмнеден башташ керек, эмне жумуш кылса болот, анын шарттары ошол тууралуу бир аз маек кылып кетейин дегем. Ошол көбүнчө суроо берип атышат. Канча акча тапса болот депчи. Доставкада, таксиде, жана башка жумуштарда. Эми средний алганда достор, эми $200 да. $200 бул мындайча айтканда Америка үчүн минимальный порогко дейм, 150-200, себеби андан аз тапсаң Америкада жашаш кыйын болуп калат да. Себеби биякта деген ошол эле мына айына эсептегенде аренда жилья, мисалы биз ушул сыяктуу мындай жер там үйгө жашайбыз. Мисалы үчүн эгер бир комнатасын алсаң где-то бир $700дөн $1000 чейин болот. Жалгыз жашайм дегенсең башкаба болот, бирөө менен жашайм десең дагы башкаба болот. Анан биякта мисалы көп адамды ала бербейт да, мындай көп кишинин санын көбөйтүп, биякта андай болбойт. Мыйзам жол бербейт, ошон үчүн ошонун баарына карайт. Анан экинчиден эсептегиле телефонуңар бар. Телефонго айына бул жерде $60дан $70 тегерегинде болот. Андан тышкары эгер машинеңер арендага болсо, күнүнө эмес, жумасына эсептелинет. Жумасына $200-250 страховкасы менен примерно $250 деп кое бергиле. Эми көбү келип өзлөрүнө машина алышат. Кудайга шүгүр, алыс жакта турат. Биздики Camry маркасында биз өзүбүзгө уже выкупка алып кутулганбыз. Ошо биздин мындайча айтканда арендага кетпейт. Экинчиден кээ бирөө может быть башка жумуштарда иштейт, баягындай вышкаларда иштейт, кээ бирөө баягындай шап деп коет, биздикиче айтканда эстодо иштегендер күнүнө бир саатына эсептелинет. Алардыкы күнүнө эсептегенде примерно 200дөн 180-200-220 тегерегинде болуп калат. Алар ошол кээ бир жерде мисалы жильосу менен беришет, ошол жерде жатып иштешет. Кээ бир жерде мисалы үчүн мен билем, баягы майнинг фермалар деп коет го, ошоно майнингдүү фермаларда техник баягы аппараттарды оңдоп ошондой жумушта иштеген, алардын зарплаталасы $5000, жатаканасы өзлөрдөн, тамак ашын, по-моему, өзлөр сатып жейт го дейм. Жанакындай мен билем, тааныштар дагы бирөө жанакындай отелдерде construction деп коет, бул эски мебелдерди чыгарып, жумушу жеңил эле. Ошондой эски мебелдерди чыгарып, жаңы жана ковролиндерди салып, ушундай сыяктуу ремонт иштерин объектилерге көчүрүп, алар ошол мындайча айтканда мейманканалардын ичинде жашашат. Ошол жерде иштешет. Болгону тамак ашка расход болот. Ошолордун айына зарплатасы ошо $4-5 тегереги болот. Бардыгы кандай сүйлөшкөнүңө жараша да. Дагы мисалы айта кетсек, кээ бирөө ушундай жумуштар таба алат экен, разнос баягындай столовыйларда, кафелерде ушундай сыяктуу жумуштарда иштешет. Эми айтып отурса, бардыгы келгенде жумуш адамдын өзүнөн го деп эсептейм. Кээ бирөө мисалы жумуш таппай кыйналып жүргөндөр бар.
Бирок албетте бул жерде баягы подработка кылып иштесе болот. Эң негизгиси адамдын өзүнөн го деп эсептейм. Адам эгер баягындай желаниясы болсо, өз аракетчил болсо, иштерман болсо, албетте иштеп кетет. Расходтордон ошол айына телефонду айтып кеттим, жанакындай квартирага чыккан төлөйсүң, бат-баттан эле келип калат да, себеби улам баягы убакыт кандай тез өткөнүн өзүң түшүнбөй каласың. Экинчиден, үчүнчүдөн бул мисалы машинанын арендасын айтып кеттим. Кээ бирөө может аренда кайда алса, бул бензин куят. Бензинди эми эгер сен таксиде же доставкада иштегендердики, например, күнүнө 20 кандай мисалы меники бензиновый болгондуктан мен көбүрөөк куям да, 25-30 долларга чейин куюлуп кетет. Ал эми баягы Prius айдагандар болсо, алардыкы болсо эми 2 эсе 15 долларга куюшу мүмкүн. Ушундай да. Дагы расходтордон страховка деген бар. Страховка машинеге, мисалы мен страховкама айына 68 доллар төлөйм да. Ай сайын телефонго 70 доллар плюс баягы жилье деп коет. Андан тышкары баягы өзүңдүн security картаң, меники мисалы банковский карта, дебетовый карта, экинчиси security карта бар. Security картага баягы история болуш үчүн баягы кредит скор деп коет, ошол көтөрүлүш үчүн акча салганбыз. Лимит 30%ке чейин айына коротуп, кайра восполнять этип турушуң керек. Ошол эле бир 300 доллар болот. Ошондой расходтор чыгып турат да. Андан тышкары эми ичип жегениң, баскан турганың болуп атып эле, билинбей эле баягы тапкан акчаңдын көбү каяка кеткенин өзүң түшүнбөй каласың да. Ошон үчүн туугандар келгенде мындай кээ бирөө ойлошот, бакта эле жерде эле мындай терип эле алып алсам болот депчи. Жок, андай эмес. Акчаны табыш бул жерде деле оңойго турбайт. Ал эми кээ бирөө айтышат, кайсы жерге барбасаң баягындай ошол эле эме кыйынчылык андай мындай депчи. Эми ал баягы мен орусча айтканда нытиктер деп коем. Ал нытиктер бүт эле жерде ыйлак болушат. Бүт баарына шүгүр келтириш керек. Акырындык менен баягы англисче айтканда step by step деп коет. Акырындык менен болот. Канча таппасаң, ошонун главный берекесин берсин. Баарыбыз баягы 5 кол тең эмес. Алдыга койгон көп максаттуу жигиттерди дагы көрүп атабыз. Пландары аябай ишке ашып, баягындай ашкана иштетип, кээ бирөө керек болсо баягындай машинелер менен иштегендер бар. Кыргыздын жигиттери мындай көп жакшы жетишкендиктерге жетишип аткандар да бар да, жок эмес. Ал эми канча убакыттын ичинде тез арада баягы көтөрүлүп кетсе болот деген сыяктуу суроолорду, может быть, кээ бирөөнү ушул суроо дагы аябай кызыктуу болушу мүмкүн. Кечке эле баягындай иштеп анан баягы CDL алгандан кийин трака чыкса, трака чыгыш керек деп, кыргыздардын өзүбүздүн эмес симип калган го, трака чыкмай депчи. Эми туугандар, трак деле азыр мурун жакшы болчу да, мурун жакшы болчу. Анан азыркы келгендерге бул мечта эмес го дейм. Трак баягы айла жок эле барат, баягы эле доставкада жүргөн же таксиде жүргөн же башка жумушта жүргөндөр анан CDLдин убактысы келгенде CDLди окушат да, анан трака секиришет. Тракта жүрүшөт, тракта деле эми мындай жакшы акча, башка жумуштарга караганда аябай жакшы эле акча. Бирок ан менен мындай укмуш миллиондогон акчаларды чогултуш өтө кыйын болуп калат да. Эгер бул Американы силер туугандар мындай түшүнүш керек да. Америка это страна возможностей, орусча айткандачы. Бул мүмкүнчүлүктөрдү аябай берет. Сен жаңы келгенде деле ушундай компания ачып, эгер башың иштетсең, эгер колуңан келсе, көп жумуштарды кылса болот да, туугандар. Эми ал тууралуу буюрса дагы кийинки эфирлерде айтып бергенге аракет кылам. Силер лайктан басып жана бөлүшкөндү унутпайсыз. Görüşкөнчө.